Ey, bu ne kılgan garaymi? Assalamu alaikum, hormatly bir toğanlar, hormatly toğuk bağışlar, kandaysızlar, densoqluklarыңыздар жақшыбы? Бүгін жума күн, азыр жума намаздан жаңы эле келдик. Жаан жаап жатканына толук 14 күн болду. Мурда жумада башталган болчу. Дагы канча күнгө чейин жаайт белгисиз. Бүгүн кар жаады бир аз Бишкекте. Суук болот окшойт бир аз жакын күндөргө. Эми сиздер менен ошентсе дагы жаңылыктар менен бөлүшүп коеюн деп чечтим бир аз. Бул жерде азыр адылерди көрүп атасыздар, бул атаман. Калган тиякта азыр макиштерин да көргөзөм. Калгандары мына. Бул атаман өзүнчө турат бул жерде. Тигилер үчөө өзүнчө мамлекет. Калганы каякта десеңиздер, калганын союп салдык. Бирөөнө хадия кылып салдык. Алып барып жеди. Анан билбейм, эти кандай болду сураганыбыз жок. Андан кийин инкубатор иштеп атканына бүгүн 16-күн болду. Муздатып атам. Мунун өзүнүн функциясы бар. Автоматически муздата турган. Окейди бир аз басып турсаң жарым саат муздатат. Бирок оозун таптакыр ача элекмин. Жумурткаларды текшерген да жокмун. Кандай болуп атат? Кимиси жаралды ичинде, кимиси жаралган жок. Чындыгына текшерген жокмун. Буюрса муну 18-күнү 19-күнгө караганда поворотты токтотуп туруп анан баардыгын текшерем. Ичинде жаралбагандардын баардыгын алып ыргытып туруп анан жумурткаларды жаткырабыз буюрса. Кудайга шүгүр, эми свет өчкөн жок орто жолдо. Аккумулятор кереги жок болду. Мындан дагы кийин кереги жок деген үмүттөбүз. Бакылашканы болсо 3-чү жолу алмаштырдым. 2 жолу түгөндү. Бул 3-чүсү мына теңине жетейин деп калды. 55-50 влажность, нымдуулук менен иштеп атат. Буюрса бул 23-үндө чыгат. Аны дагы өзүнчө видео кылып чыгарабыз. Буюрса. Андан кийин бул тооктор баягы мактаган кыз тойдо осурат болуп, буларды качан мактап бүткөндөн кийин, видеого тартылгандан кийин, булардын да иши бүттү, өздөрүнүн пиары бүткөндөн кийин кыскасы булар тууганын токтотту. Тууп атышат анда-санда, бирок баягыдай жакшы туубай калды. Күнүнө 4төн тууп атышты эле, кээде 3төн тууп атышкан. Азыр туурса бирди туурса тууду, туубаса жок. Или эс алып атышабы билбейм, мына бул жерге тууп коюшчу. Или күндүн погода дагы бир аз таасирин тийгизип атабы билбейм. Анан дагы бир кошумча жаңылык. Именно бул серебристый коктор кээде түндө келем да, келип светти түшүрөйүн деп келсем, бул жерде жатышкан болот. Анан мен бул жерде аз тебеленип кетти. Алып койгондорум мына. Бул же солушуп бүтүп калды. Мына. Сырты былпылдак боюнча жумуртка тууп салышат да, түшүп калган болот. Баягы малдын сөзү менен айтканда, бала салып салган болот да, эмнегедир. Эмне ушулардан кайталанат. 4 жолу ушундай болду. Же күндүз тууганга жетишпей калып, түндө болсо эртең кечен чыдабай калып түшүп калабы, же кандай иш кылып, же бир нерсе жетишпей жатабы, же кандайдыр бир оорунун белгисиби, кыскасы мен биле алган жокмун. Билгендер болсо айтып койсоңуздар, билип алсак жакшы болот. Наоборот, булар оңолду. Боулар менен держиски кийген, анан брамалар аябай күчүнө киришти. Брамалар таптакыр токтоно албай атышат. Аларды азыр көргөзөм буюрса. Так, кайгылган акакта жүрүшөт. Айланайын. Өзүң кыргыз болсоң, тогун да кыргыз болот экен да, кара. Кандай керемет. Эй, бул не кылган карайм? Бул жакта да орун турат го, айланайын. Бирок тооктордун бир жаман жери, башында бир тууган жерине кайра кирип туй берет экен. Или аябай көп кылсаш керек окшойт. Башы адашып, мурун кайка туудум эле деп билбей кала турган деңгээлге чейин. Моолардын азыр бирөөсү көрүп болуп жатат. Ошо көрүп болгондорду бастырайын дедим эле, бирок инкубатор чыккан күнү инкубаторго салсам, салар менен буларды дагы чогуу бастырайын деп атам. Эми баардыгы чогуу чыкса, аркы-берки кылып махинация кылганга астына чыкпай калса, же чыккандарын начарларын жакшы карай албай аткандарын инкубаторго салып, кыскасы бир нерсе кылсак деген ой бар. Мону карагыла. Монун ичинде бул кадимкидей эле жана ящик. Ушул ящик негизи ичине бирөө эле батат да. Бирөө батып, туусун ушака. Бул жак чоң болуп атабы деп туубай аткандан муну жасап койгом жаңы кошумча. Анан мунун ичине жакшы тууп ачкан, бирок очередь менен кирип кезек менен.
Эми карагыла. Бирөөсү кіріп, түбүндөгүсү кіріп болуп жатат, алы куркулдап. Анан бул экөө дагы тыгылып кирип алыптыр. Бул оозунда эле жатат азыр. Эмне жатасың, эй? Бирок Кудайга шүкүр булар жакшы тууп атышат. Муну кимиси туут экен. Бираз муздай түшүптүр. Тетиги жерде бирөө турат. Үшүп калыптыр байкуш. Үшүп калганын себеби бар болушу мүмкүн. Себеби эмне дебейсиңерби? Себеби мына карагыла. Суу негиз бул жер кургагыла. Байкуш. Так, подожди. Котур. Кечир, сени көрбөптүрмүн мен. Котур. Стоять. Байкушум ай. Сени таптакыр байкабаптырмын. Тугандар, муну карагыла. Бул эмне? Жөнтүр. Бул эмне өңүрөйүп калган десе? Карагылачы, айрылып кетиптир. Айрылып ичи немеси көрүнүп калыптыр. Сөктөрүнө чейин. Жай эмес болуп, дагы Кудайга шүгүр, чымын чычып антиментип кете элек экен. Муну өзүнчө дарылабаса болбойт. Булардын бир жаман жери бул корозлор оор болуп, тырмактары дагы уштуу болуп, о тоокторду кыйнап коет экен. Секирген сайын монтип немесин айырып салат экен, көрдүңөрбү? Бу айырып салган тырмагы менен. Анан бир эмес экөө болуп, 4 тоoko, 2 короз болуп кыйнап аткандан буларды сатып ийдим негизи. Өтө оор болгондуктан чындыгында зыян жеткирип коет экен, карагыла. Бир топ жүндөрү түшүп калган. Ошондуктан бир аз суук дагы бир таасир берип атат, тетиги оорусу дагы бир таасир берип атат. Муну срочно бөлөбүз бүгүн буюрса. Андан кийин дежский гиганттарга барабыз. Гиганттарды кое тур. Бул жакта да бир жаңылык. Мына. Бул адлерлерди карагыла. Карагыла, бул балапан эле да. Туурабы? Тигине. Алсыраак болуп жете албай атам. Бул жерге бөлүп койдум эле. Тууп койгон окшойт деп атам ушул бирөөсү. Анан көрүп алып эле бул баягы чоңдугу бул болсо анан кантип тууду деп мен дагы. Балапан да мындай карасаң азыр чыйпылдап атышат. Дагы туйбу көрөбүз эми. Держиский гигант. Негизи оор тооктун дагы проблемасы ошондой оор болот экен, кичине корозду азайтпаса болбойт экен. Анан тигилерди ошол максат менен чыгарып койсом, Кудайга шүгүр, анын бирөөсү өтүп кетти, сатылып кетти. Бирок булардын деле бирөөсүн сатып ийсем деп атам. Держиский гигант. Бул короздорду алам дегендер болсо, кайрылсаңыздар, экөөнүн бирөөсүн кайсынысын кааласаңар ошонусун берем. Сатып ийсекпи деп ойлоп атам. Видеонун астына номеримди калтырып койгонго аракет кылам. Булар дагы жакшы тууп атышат. Баягыда бирөө кіріп болуп жатты эле. Аны бастырайын деп бул жерге кошумча место даярдасам, күн суук болгондугунабы же эмне себеп болду билбейм. Кыскасы бул жака анда-санда наоборот кошуп тууп коюп атышат, бирок жаткан жок. Бирөөсүн күрпү тарап кеттиби билбейм. Бирок булар дагы жакшы тууп башташты. Кыскасы серебристик коктон башкасынын бардыгы азыр жакшы тууп атышат. Канча күндөн бери жаан тынбай жаап аткандыгына байланыштуу. Буларды мен таптакыр азыр прогулкага чыгарган жокмун. Тиги жерди блокировкалап салгам. Тооканам эми айла жок, эми күн ачылгыч жакты ушул жерде жата турасыңар. Бурамалар болсо Кудайга шүгүр аябай жакшы тууп атышат. Бирок бул канча күндөн бери жатат. Бул баягы вечный көрт деп былтыр дагы чыгардым эле ушул тоокту. Быйыл дагы жатат ушундай. Жылайын, козголоюн деген ой жок. Бирок буюрса дагы бир 5-6 күн жатса, инкубатор ачкандан кийин алып салып туруп аяка жаңы жумуртка салганча булардын астына дагы жаңы жумуртка салабыз. Чыгып бардыгы тең чогуу чыкса деген оюм бар менде. Тигил болсо тууп атат. Жаңыдан жатыптыр. Бул жакта да экөө эмес бекен. Булар да кээде тыгылып экөө-үчөө жатып алат бирөөнүн ичине. Так, ошондой туугандар. Буларды колсо жакшы эле жетиштүү.
Буларда дагы ушундай проблема бар болчу негизи. Башында короз негизи бу оор тоокторду, салмактуу тооктордун короздорун колдон келишинче азайтыш керек экен. Же болбосо өзүнчө билип салыш керек экен. Жанакыларды мен бөлгүчөктү бир топ убакыт өтүп кетти окшойт дагы, жана антип зыян жеткирип коюптур карагыла. Булардын үстү дагы ушинтип түшүп кетчү. Азыр эми булар жакшы эле жүндөр аябай. Нормально. Эми 2-3 бир эле тоокту тутмалап атса кайра байкуштар анан гана. Тети көрдүңөрбү? Керек болсо бул өлүп калышы да мүмкүн, же үңкүйүп калыптыр байкуш. Муну жылуу жерге алып кирейин. Дарылайын. Дарылагандын бардык процессин тарта алган жокмун тилекке каршы. Бул жерде будай өндүрүп аттым эле, мурда ушул жерге азыр киргиздим, жылуураак жер деп. Жемин койдум, суусун койдум. Байкаган болсоңуздар, мынакей бинт деп койдум. Бинт менен эме кылдым, лейкопластыр менен чаптасам, лейкопластыр деле кичине ажырап кетип аткан суу атат анан. Бирок эң биринчи аксамы менен жуудум. Эми көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, дароо эле энеме чалдым айылга. Ушундай бир бала эми алар мал сал көп дарылашат эмеспи анан. Кандай кыламын десем, айткандары боюнча бир аз иш кылганга аракет кылдым. Аксамы менен жуудум, кирсамы менен бир аз. Андан кийин аз гана водород перекс деп коет. Ошол менен куйдум. Баягы ириңдеп кичине жыттана баштаптыр. Тилекке каршы көп болуп кетиптир да, мен байкап атырмын. Андан кийин перекс эмес, пенициллин деп коет экен. Азыр идиши турабы мына. Мынакей. Так, бензилпенициллина натриевая соль дейт. Мына ушул нерсе менен септим кайра. Бул сухой болот экен. Лейкопластыр менен чаптаганга аракет кылдым, бирок лейкопластыр ажырап аткандан анан тетигинтип бинт менен тегерете таңып салдым. Эми буюрса жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Эми жылуу жерге киргизип койдум. Эми муну тартып до конца тартып отура албаймын. Колдон келсе, монун видеосун чыгарганда жөжөлөрдү дагы тартам. Буюрса канчасы чыкты, кандай болду, ошолор менен кошо мундагы жыйынтыгын айтканга аракет кылам. Эми өлүп калбастыр деген ойдомун. Энеме айтсам сразу эле ой союп сал да эмне кыласың дейт. Кантип союганга кол барсын. Андан көрө корозду бир нерсе кылыш керек болуп атат. Ошон тууралуу опыты барлар болсо бөлүшсөңүздөр да аябай жакшы болот эле. Бул алдыдагы дагы боло турган проблема да. Мисалы булар жеңилирээк, бирок буларда деле бар мына. Монун үстүн көрсөңүз, жүнү түшүп, мезгел. Мына. Ой, жөн турчу айланайын, мен силерге жамандык каалап аткан жокмун. Жат. Мына. Монда кайрып атпыр да, оказывается. Мына айланайындар. Мына. Монуку дагы айрылыптыр. Байкушум ай. Сенде да ушундай проблема бар экен, бирок мунуку жарасы жеңилирээк экен. Көрдүңөрбү? Кандай кылабыз? Тигилерде жок болсо экен, эми андан көрө. Тигилер экөө чыгыптыр. Жаңы эле жок болчу. Ичинде жаткан. Чоң деген менен, мына чоңдун да ушундай чоңдой проблемасы бар. Салмактуу болгон менен монтип тырмактары уштуу болуп байкуштарды айырып салат экен да. Кана сен келчи, сен да көрүп көрөлү. Отур. Просто кармап дагы, тартып дагы отуруш кичине кыйыныраак болуп атат. Бардыгы тең айрылган, көрдүңөрбү? Мына. Бирок булардыкы эми анча эле өтүшүп кетпептир. Ништан атат я. Сен да кичине ириңдей түшкөнбү? Буларды бир эс алдырыш керек окшойт деп калдым сыягы. Мында да бар экен бир аз. Кандай кылсак? Же корозду бир нерсе кылыш керек. Тырмагын бутап туруп, кайра өгөлөп, акырын жумшартканга аракет кылыш керек. Мына, бул болсо күрп болуп жаткан. Бир эмес үчөө жаткан астында. Буларды азыр бирок муну жаткырбайм го. Кана.
Tudunlar jönle pont kılıp kaçıp bir yumurta var eken. Qatan spişka güzelç. Bir yumurta Kanada. Üçüncü jatı oluş bir yumurtkanı tudunlar biriga olup. Ya. Buga yumurta salbayım hazır. Sen yumurta salsang erte çıkıp kalat. Men jakында bir jaka ketүү plaным бар. Ошо жолдо жүргөн кезде булар жөжө чыгарып калса буларды караганга мүмкүн болбой калат. Андыктан мен кайра келе турган күндөргө буюрса ылайыктайбыз деген ойлор бар. Андыктан азыр жумурткасын жоңона чогултабыз. Чогултуп туруп, керектүүсү чогулгандан кийин корозду бөлөм. Отдыхай дейм бир аз. Токтор эс алсын деп. Гигант деле мындай деришки гиганттар деле мындай негизи чоң карагыла. Бирок булар мындай өздөрүнүн өздөрү жеңил мындай спортсмендердей жеңилсиз жеткен. Булар мындай балпайып, оор болуп баскан турганы да оор. Мажирө дегенде да болбойт эми. Бирок буларга салыштырмалуу кичине жүдөрөөк экен. Оорураак аз бир нерсе алабыз. Ошол сиздер менен бир аз жаңылык менен бөлүшүп коеюн дедим. Инкубатор чыкканга чейин убакыт өтүп кетпесин, зээрип калышпасын деп. Ошол андай эмесе кийинки видеолордон жолугушканча ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.